Биздин редакцияга буга чейин күч органдары тарабынан адилетсиздикке туш болдум деп кайрылган Максат Абдылдаев видео чыккандан кийин дагы тергөөчүлөр тарабынан коркутууларга туш болгонун айтып, окуянын ачылбаган тараптары менен бөлүшүп кетти. Бул болгон окуяга чейин мен кайрылбаган жерим уши кылып, мени чыгарган бул Волияга алып чыгып чыгаргандан бери, больницадан чыкканыман бери үй бетин көрө элекмин, үйгө бара элекмин, 4 балам бар, орукчалдарым бар үйдөчү. Үйдө жалгыз эле өзүм болчумун мен. Нар жак бер жагын бүт карап обеспечение кылган бир үйдүн эле мындай көзгө басар баласы болчумун да мен. Анан булардын жала жапкан жалоосу эч окшошпой калды мен магачы. Мен өзүм ошо бир үйдүн ошондой баласы болуп туруп анан кийин ошондой иштерди кылып, нашасын чегип сайынбайт болчумун мен. Эч качан антпейм. Буга чейин мен могу Садыр Жапаров, президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин өздөрүнө жолуккум келип, баягы кагаз жазып таштап кеткен болчумун да. Ошол 2 айдан кийин чакырылат деген 2 ай эмес, 3 ай, 2,5 ай, 3 ай, 4 ай болоюн деп калдым бер жагычы. Чакырган деле жок, ошолорду күттүм чыдамсыздык менен. Уктасаң уйку жок, ичкен жеген ириң болуп эле кыжалатчылык күнүгөчү. Мындай жашынакай жашоо жок. Паспортумду да алып булар жоготуп жүрүшкөн окшойт. Бир жумуштарыбыз бар болуп, ушуларга бере турган акчаны табыш керек. Анан менин паспортум керек болуп, аны да сурап анан кийин келип сурагам мен, эме паспортум берип тургула, акча керек болот. Акчаны барып банктан алыш керек болот. Андай мындай десем, ошо паспортуман бери жоготуп ийиштир, берип айтышат. Өздөрү билип баягы колуңарга өлүп берем десем, эме деп атышат дем. Кой антпе да алдашат мени, жаш баладай кылып алдап атышат раса дегендей. Жабалактап алдашат, алдаганда дагы. Антпе да эме зектеле чыгып президент болуп атпайбы деп булар өздөрүн айыбай дегендей асманга коюп алыштыр. Эч кимди тоготчу да эмес, чалуулар болуп атат. Баягы жөн телефондон чалбайт да, чалса мага записке түшөт чалгандарычы. Булар жалган WhatsApp аркылуу чалып, ошол жактан жазып мындай аркаңды ойло, алдыңды ойло деп коркутуп атышат. Буга чейинки визитка менен түшкөн баласы вообще чала элек, кабарды ала элек. Анан кийин прокуратурага барганда айтышканда, прокуратурага барганда эчтеке деп айтпайсың. Алды кагаздагы боюнча деген деп сотко барганда да ошентип айтышты да баягы. Ошентип эле кой, минтип эле кой, башыңды оорутуп анан кайра камайт, типа мен жактык болгон сыяктуу болушупчу. Кайра камап коет, анан минтип коет дешип, баягы мындан нерсе мурун башыман өтпөгөндөн кийин бардыгына макул болдум. Ошолорго алданыпмын мен. Прокуратурага дагы, сотко дагы айтсам болмок экен мен ордуман туруп, булар мындай кылып атат, тигиндей кылып атат депчи. Булар деген эме антип айтыштын кереги жок. Бул сен энеңдин оюну эмес анан кийин деп ушундай кылып айтышты да. Бул ага чейин 2 жолу сот болду. 2 жолу тең ошентип алдашты да. Адвокатым иши кылып, билбейм булар ич арадан сүйлөшүп алышканбы, келбей, адвокатым да келбей, бул эми ардекени айырга барып сүйлөйт, мындай тигиндей депчи. Мунусунда адвокатымды алмаштырган атам, могу буйруса 30-на жетпей бөлөк адвокат менен бул ишиндин аягына чыгарганга аракет кылам да. Видео чыккандан кийин сизге ким чалып коркутуп, ким Илгиз эле чалып атат, азыр тергөөчүм чалып эле барбай койдум, чалып чыкырганданчы. Эгер келсин, камайм деп келсин, анда мен эгерде сен өлөм деп атпайсыңбы, өлүп калсаң, эме бир кагаз менен бүтүрөбүз сенин жумушуңду деген. Сендейлер күнүгө өлөт, күнүгө бир кагаз менен бүтүрүп коюп атабыз деген да. Мен барбайтам. Келсин, азыр деле келсин, мен колдоруна өлүп берем. Мен сөзүмө турам. Эгерде бүткүл элим көрүп атат го, эгер сөзүмө туруп ушул айткан нерсемди аткара албасам, эме элдин бетин карап баспай эле койдум да. Сизге чалып алып эмне деп коркутуп өтүптү ошондо? Эме деп атышпайбы, тиги аркаңды ойлоп иш кыл, алдыңды ойлоп иш кыл. Баягы могу видеону көрбөгөн сыяк, ушу видео чыккан күнү эртеси эле уже чала баштады. Буга чейин бир да жолу звонок келген жок. Мен бара турган жактарыма чейин барып, уже кенен чонон эле басып жүрөм. Ал чындап ошондой менен колго түшүп, баягы чөнтөгү менен таап алган же жыты да жок болчу да. Ошондой болсо мен ушунча элдин алдына чыгып, мен эме полио болбойт элем да. Эч качан болбойт болчумун. Акырын бас кылмактын актыгыман ушундай болуп атам да. Актыгыман 62-ге чыккан атам азыр ушул менин карызымдын айынан Москвага учуп кеткен 20 күн болуп калды. Ушул карыздын айынанчы. Үйдө орукчалдарым бар. Орукчал
бир тууган иним бар, мен жалгыз эле көзгө басарчы. Булар мен ата-энем түрмөгө түшсүн, ошолордун званиясын көтөрсүн, ушулардын чөнтөгүн толтурсун деп баккан эмес да мени. Мен ошо ата-энемди багышым керек, бир туугандарыма көңүл бурушум керек. Бала чакам бар, 4 балам бар, келинчегим ооруп атат, жаштары түшүп азырчы. Ушулардын баардыгы, мен айткан нерселердин баардыгы калп болуп, талаада калганым калп болуп, ушундай болгонум калп болсо, анда мен эме уруксатсыз алып барып каматса мен макулмун да. Ошо кыжалатчылык пайда болуп калды. Эч уйку деле жок, ушу корку сезим деген жок, алардан эч коркпойм дагы, үркпөйм дагы. Эгер бул ишимди бүтүрүп беришсе, аркаманда жамандык кылдыртпайм дагы, кыла албайт дагы да. Анан ошону айтып коркуткан сыяктуу болуп атат да, эми бул ишиңди го мейли ушинтип бүтүрүп кет, анан кийин баягы аркаңды ойло деген ошол болуп атат дагы. Баягы көп кишини ушундай кылышыптыр, аркасына түшүп алып, чөнтөгүнө салып, кыздар аркылуу, ар кимдер аркылуу иши кылып, бирөө менен мушташтырып кайра алып барып камашат экен да. Мен андай кылбайм. Токмокту мейли ошо жөнөткөн адамдарынан токмок жеп болсун жолума түшүп кете берем да. Эч андай жолго барбайм, даже көздөрүнө көрүнбөйм, үйдөн чыкпай. Эч өзүм айласын табат болчумун личначы. Акчамды беришсин, акчамды. Мен ал акча меники эле эмес, аны банк аркылуу алган, тууган урук, дос ушундай кылып ар кимисинен, досторум деле бар, 50 миңден, 20 миңден берген, колдорунан келишинче берген акчалардычы. Туугандарым берген 100 миңден, общий бардыгы 14 миң доллар акча да. А мен буларды чынында акчаны берип аткан жерден сүрөткө тартып алган эмесмин. Акчалар баягы чогулган акчалар сүрөткө тартылганы бар. Дагы бери акчаны берген акелерим бар, булардын колуначы. Аларды дагы мындай эми коркуткан сыяктуу экен да. Мен алар менен сүйлөшпөй атам, чалып атышат 2-3 күндөн беричи. Менде бүт бар иши кылып даярдап койдум да бардыгынчы. Болгону чакырып эле сурап, ушул ишинди оң жагынан чечип берип койсун. Мынча убакыт керек, тигинче убакыт керек дебейчи. Болбосо мен дагы ушундай кылып бардык журналисттер чакырып туруп эле Садыр Жапаровдун эшигинин алдына барамбы, УКМКнын эшигинин алдына барамбы, ошол жерден жанымды ушуларга подарка кылайынчы. Жаман чын ушундай болуп калды. Сиз макулмун, ошо кылмышты мойнума алам деген кагаз жазып бериптирсиз. Анан эгерде кылбаган болсоңуз эмне себептен жазып бердиңиз, ошону айтып берсеңиз. Мен аны өзүмдүн колум менен жазган жокмун. Тергөөчүлөрдүн маңдайында отурдум. Азыр бул жерге айтканга болбойт да, мындай баш, тигиндей баш, сөгүнүп баягы озгалгы сөздөр мененчи отурду атам, минтип атам деп мени камерага чейин тартып алышкан, ошол жерге отургузупчу, монтип сүйлө, тигинтип сүйлө дешипчи. Ошо баягы жете турган жерине жеткиришти, кыйнашты, аларды келип эч ким текшербейт экен. Кимди уруп атасың, кимди камап атасың, ким менен мындай болуп атасың депчи. Мен ал окуп чыкканда жокмун, окуганда жокмун. Мен кол кой деген жерлерине колумду коюп бердим. Мектепте деле мен эме 7 класска чейин окугам да. Мектеп ишенбе, аны да барып сураштырсын, мектебиме чейин барсын. Толук окуган эмесмин, аттестат деген жок менде. Окуп алар жазган 4 парак, 5 парак кагазды мен ошол күнү таң атканча окуп бүтмөкмүн да, окусам. Ал чынында окуйм, бирок эми самгалап окуйм да. Ал тигилер болсо баягы мен колум менен жазган жокмун, колум менен жаза алам мен, колум менен, бирок ката болгону мен элдер түшүнөт. Азыр барып мен главный эме жанагы прокуратурага барып жазып келдим. Эми дагы бир жолу барып эмеге УКМКга барып жазган атам да, ГКМБгачы. Эме кайсыл прокуратура эле? Генеральный прокуратурага барып жазып келдим. Азыр чыштап келдим бүгүн. Эртең же азыр барып жетишсем жетиштим, барып азыр да чыштап келем. Болсо болду, болбосо чыдабай калдым чынындачы. Аракет кылам мен, өзүм жолун табам мен. Болбосо өлсөң бир кагаз менен жооп берип, бир кагаз менен бүтүрөбүз деп аткан, ошол бир кагаз менен бүтүрүшсүн. Мен ушу суранып кетет болчумун ошолордончу. Эгерде таппай кала турган болсо, мен өзүм сөзүмө туруп бирдек болуп кете турган болсом, 4 балама условияны как положено кылып түздүрүп берсин. Мен актыгыман намыс деген бар менде, Кудайга шүгүр. Ушулардын түйүнө жетем да мен, аракет кылам. Аз бирок сураган эч ким жок, барсаң дагы тигиге бар, ага барсаң тигиге бар деп жөнөтүшөт. Бардыгына барып келдим мен. Буга чейин айтпадым белем, мен 15 күн алдында жаттым. Камчыбек Ташиевдин эшигинин алдында, Садыр Жапаровдун эшигинин алдында депчи, камералары бар болчу, ишенбесе а жерден да карап көрүшсүн. 296 Nissan Sefiro машина. Ошонун ичинде жаттым мен. Өздөрү түзгөн соглашение токтом деген бар экен. Ошону болсо бардык түрмөлөргө, УВСтерге таратып атышыптыр да. Анын ичинде дагы балдар бар, элдер бар да, ушундай деп жөнөтүп атышат да магачы. Эме
ушундай болмок беле депчи баягы өздөрү түзгөн соглашение поименный Сашка аты башка деп мен акчамды бөлүшүп атып көз алдымда алдым да ушинтип соглашение түзүшкөн же өлгөн кишиме аркылуу бүтүрөбүз сенин жумушуңду ошого шылтап дейт өлгөн кишиге же болбосо эме бирөөнү кармайбыз деген да эми ушу поименный Сашка аты башка по кличкам Сашка деп ушундай деп айтып атышкан да маңдайымда уручка кармаган жокмун өздөрү жөн эле колдору көнүп калыптыр тапыратып эле жазып бир пастан ары бери кылышты мен көз алдымча мындай гүл салган идиш бар экен гүл салганбы бирдеке салган идиш бар экен көк зымдан токулганчы ошонун ичине акчаларды бөлүп мындай менин көзүмчө бөлүшүп атышты да Канчага бөлүштү акчаны? 3-өө бөлүштү 3 тергөөчү Ким бөлүштү? Батыралиев Дамир Ибраимов Илгиз анан Дәүр тергөөчүсү бар анын аты жөнү Долларды 3-өө бөлүшүп алды. 14.000 долларды 3-өө бөлүшүп алышты 3-өө эле бөлүшүп алганын мен билбейм эми а жерден да айтып атышты тигиге берем дагы мунун 3.000 деген доллар акчасы бар 3.000 деген акчаны бир эле киши алат деп атты да ага бербесек бул ишиң бүтпөйт деди ошол кишиге беребиз анан тигил бар бул бар деп дагы көп нерселерди айтып аттан бизге кичинеден эле тийип калат деп айткан да